Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар. ЛТР мамлекеттик телеканалы Билерман Ордо интеллектуалдык оюну кышкы сериялар жана бүгүн биздин студияда мейманда юмор жана сатиранын ээлери Универсал командасы Билерман Ордодо. Кош келипсиздер. Анда эмесе команда мүчөлөрү мен Ордого чакырууну баштаймын. Демек, бүгүнкү Билерман Ордодо Тайырбек Исманалиев келген. Универсал командасы мүчөсү. Кийинки катышуучубуз Канболот Маматов. Универсал командасынын мүчөсү. Үчүнчү катышуучубуз Амантур Орозалиев. Жакшылык Аматов. Бешинчи катышуучубуз Садык Нышанбай уулу. Жана капитан Универсал командасынын жетекчиси Калыбек Турдубаев. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы ойнойт. Бардык суроолор телекөрүүчүлөр тарабынан алынган. Универсал командасы бүгүн кандай оюн көрсөтөт, биз алдыда 1 саатта билебиз. Негизинен Универсал командасы Билерман Ордого бүгүн биринчи жолу келип жаткан жери жок. Буга чейин бул команда 2-3 жолу оюн көрсөттү. Негизинен студия чоочун эмес. Калыбек мырза, кышкы убакыт кандай өтүп жатат? Команда маанайы кандай? Оюнга даярсыздарбы? Буюрса оюнга даярбыз. Маанайлар жакшы. Кышкы убакытта биз көптөгөн жумуштарды кылып атабыз. Чыгармачылыкта өзүбүздүн. Чыгармачылыкта эң акыркы жасаган кандай жаңылык бар? Кино тарттык, комедия өзүбүз. Универсал командасы бошто тартып бүтүп, азыр ошонун рекламасы менен жүрөбүз. Анда оюнду баштадык. Бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, экрандагы даректерди жазып алыңыздар. Алгач уюлук телефондорду алабыз дагы. Билерман астын кысылча Ордо биздин Инстаграмда баракчабызга катталабыз. Facebook дагы Билерман Ордо баракчабызга катталыңыздар. Жана Билерман Чекит ТВ күчүкчө mail chekit.ru биздин электрондук тарап. YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин оюндарды көрөсүздөр. Анда оюнду баштадык. Расмий өнөктөш адаттагы деле бар бол. Барболго чоң рахмат. Адал таттуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Жана бүгүн билер Универсал командасы да өзүнүн ширинттерин алып келген. Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгилик каалайт. Жана Таев костюм сиздерге дагы ийгилик каалайт. Эсеп 0-0. Биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Азыркы ошол комедиянын аты кандай болду, Калбек мырза? Комедиянын аталышы өтө коркунучтуу. Билбейм кандай кабыл алат, бирок комедия болгон үчүн ошондой койдук. Кинонун жүрүшүндө ал ушундай эле экен дейт. Себеби комедиянын аты Аялыма күйөө издейм деген. Өтө сенсациялуу дейм. Кубан Жумамединов Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Учурда Катарда Азия чемпионаты өтүп жатат футбол боюнча. Кубан Жумамединов сиздерге футбол тууралуу суроо бериптир. Бирок 2016-жылга барабыз. 2016-жылы Европа чемпионатында Англия Исландияга утулуп, мелдештен четтеп калган. Бул оюндан кийин ошол оюнду алып барган комментатор бир жуманын ичинде кандайдыр бир нерсе 2 жолу болгонун айтып өткөн. Ушул оюндан кийин Англияга тиешелүү нерсени айтып жатат. Сиздерге суроо. Спорт баяндамачы эмне тууралуу айткан бул жерде Англияга байланыштуу? Кетти минута. 2 жолу тиешелүү окумаса, значит, бул группадан чыкпаган болсо керек. Экинчи жолу болуп атат, бул экинчи жолу катар өчүн болуп атат. Же болбосо ошол кайсы команда менен ойноп утулуп калды деди. Исландиянын тарыхында чок бир жуманын ичинде 2 жолу кайталанып атат да. Бир жуманын ичинде эмес, бир оюндун ичинде 90 мүнөттүн ичинде бир нерсени 2 жолу Англияга тиешелүү нерсени 2 жолу айтып коюптур.
эмне айткан? Комментатор нелерди айтышы мүмкүн Англия жөнүндө? Слабый командага экинчи жолу утулуп атат деди. Менин оюмча Комментатор бир жуманын ичинде айтып койгон деп атабы? Же кеткен деп атабы? бир жумадан кийин Ушул оюнда Англия жөнүндө 2 жолу нерсени айтып коюп деген да. оюн утулуп кетти да. Утулуп кеткенден кийин бир жумадан кийин айтып атат да. Суроо ушундай болду. Бир жумадан айтып атат. Бул Англияга тиешелүү нерсе 2 жолу кайталанат да. 2 жолу чоң шотко утулган болушу керек. 2-0 утулса керек да. 2 жолу гол. 2 жол айтып койгонбу? Болушу мүмкүн. Же автогол болушу мүмкүн. 2 жолдо Англия. Жок, автогол менен утулган эмес. Мен ал оюнду чүтүп эстеп атам. Комментатор өзү 2 жол айтып коюпмун дептир ошол сөздү. Калыбек ким жооп берет? Бизден футболго түшүнүктүү Тайыр менен Садык да экөө жакшыраак. Экөөнүн бирөөсүнө бериш керек экен анда. Ооба, экөөнүн бирөө. Бериңиз. Тайырга берем. Тайыр мырза. Урматтуу алып баруучу, эми так анык жооп болбой атат бизде. Исландияга утулган болсо, ошол жана балдардан кичине ой чыгып кетти, Камболот айтып кетти. Ушул гол 2 гол кирген болушу мүмкүн Англияга. Англияга гол кирди деген сөздү 2 жолу айткан болушу мүмкүн. Бир жуманын ичинде бул нерсе 2 жолу болгонун айтып өткөн. Демек, бул жерде бир жумада кандайдыр бир нерселер болгон да. Демек, сиздин жооңуз 2 гол деген сөздү комментатор 2 жолу айтып жүргөн. Ушундайбы? Түшүнүктүү. Экөөнү тең 2-0. Мен туура жоопту айтам. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. 2016-жыл. Англияда саясий дагы окуялар болгон. Биринчиси демек бул Исландиядан жеңилген болсо, экинчиси 2016-жылдын 23-июнунда болгон референдумдан кийин Улуу Британия эмненин катарынан чыккан? Евро биримдиктин катарынан чыккан. Тайыр мырза, бүгүнкү күндө Британия евро биримдиктин катарында эмес. Ошондо комментатор мынтип айткан. Исландиядан жеңил футболдон четтетилди, референдум болуп, евро биримдиктен дагы четтетилди Англия деген. Бир жуманын ичинде ушундай 2 окуя болгондо Англияга тиештүү. Демек, бири саясий, бири спорттук. Азырынча эсеп 1-0. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Экинчи раунд. Айпери Жаныбекова Кара Балта шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Тайыр мырза, сиз ошол азыркы жогоруда айткан кинокомедияга катыштыңызбы? Жок. Бул жерде универсалдын ичинен кимдер катышты? Менен башка ошо отургандын бардыгы бар кинодо. Сиз ошондо режиссер болдуңузбу кандай? Биз кадрдын артындагы сизге окшош да. Көрүнбөйбүз мындай, артта мени тыгылып коебуз. Суроого өтөбүз. Телегөрчү сиздерге мындай суроону бериптир. Араңыздардан ким намаз окуйт? Мен окуйм. Я. Барлыгы. Айтып. Тайыр, сиз окуйсуз, э? Намаз окуп жатканда намаз баштоочунда такбир айтылат да. Кулактын түйүнөн бармак тийилет, э? Эки колуңуз менен көрсөтсөңүз мага. Аллаху акбар десе, эркектер ушинтет. Бирок аялдардын намаз окуу эрежесинде аялдар кулак жака чейин колун көтөрбөйт, балким желке тушуна барып токтотот. Мисалы үчүн ошондой абалда. Эмне үчүн аялдар үчүн мындай эреже кабыл алынган? Кетти минута. Менимче маған эле аялдар өзүнчө окуйт, эркектер жамаат менен окуйт. Мындай кылган нерсе себеби мен уккам. Анча мынча балким эки туура эмес окусачы. Айта бер. Анча мынча алиги укпаган не деп коет, дүлөйлөр бар да. Алар алдындагы адамды эрче окуйт го, карап туруп окуйт да. Ошон үчүн эркектин колу бийирэк окуйт. Жамаат менен окуган үчүн. Аял кишилер үйдө окуйт. Ошон үчүн аял кишилер мындай кылган. Болду, жооп. Жооп бар. Бир мүнөт жолу отуруп тайлы болду. Негизи ушундай. Талкуулаганга кеңеш берер элем. Мен оюмча бул ушул анык болуш керек. Кийимден дагы эмес бека? Неме оранат го баягындай. Аялдар. Улагын жаап койгон үчүн дейсиңби? Улагын жаап койгон үчүн. Мүмкүн ол да. Улагын нервин авратына кирген үчүн аврат. Эмне улагын жаап койсо улагын мынталбай калат дейсиңби?
Садыга жооп беремби? Общий бардым кош бир айткан. Була Аялы кулагы көрүнбөй жолук болуп атып анан ушундай экинчи жамаат менен окугандан анан кийин болбой калат экен деп. Жооп тура дедириң. Daha кандай вариант болушу мүмкүн? Убакыт бүттү. Калыбек мырза ким жооп берет? Садык жооп берет. Садык. 90% ишенем бул жоопко. Мен укканым, эркек кишилер жамаат менен намаз окуйт. Аял кишилер үйдө жалгыз окуйт да. Бирок эркек кишилер үйдө жалгыз окуйт. Жок, жалгыз окуйт, бирок көбүнчө жамаат менен окуйт да. Бул имам Азам биздин өзүбүздүн мазхаб боюнча алынганда эмне үчүн кулакты мына эркек кишилер мындай кылат дегенде, жамаат аркадагы адам көрүш керек. Өзү Аллах акбарды укканда деле илешип кете берет. Бирок кээ бирки укпай турган адамдар үчүн кол көтөрүлүшү керек деп коюлган да. Шартка ошондой коюлган. Ошон үчүн эркектерге мындай кылыш керек деген. Аял кишилер үйдө окуган үчүн аларга мындай кылса боло берет. Үйдөн анан имам коюп. Анан аял киши имам коюп турса болбойт. Ошон үчүн өзү окуйт. Анан жолук салынганы үчүн кулагы жабылып калат. Ошону кошпойм. Сенкине кошпойм да. Жалпысынан алып караганда ошондой. Түшүнүктүү. Анда биз ордо кайрылып көрөлүк. Кимде кандай пикир бар бул боюнча? Садыктын оюн уктук. Садыктын ою жообуна мындай туура дейсиздерби же башкача беле? Биздин оюбузча балким аялдар колун бийигирээк көтөрсө жеңи ачылып, ошол колу көрүнбөш үчүн бир аз пастыраак көтөрүшү мүмкүн. РКМдин вариантын уктук. РКМдин варианты телекөрүүчү сураган жооп болчу. Аял заты колу көтөрүлсө жогорураак. Кол түзөлгөндө жеңи ылдый, билегинен ылдый түрүлүп кетип, баягы исламда аврат деп коет да, билектен жогору Үйдө жагы. намаз окуса кимге аврат көрүнөт? Жок, эреже бар да, эреже бар. Ошол нерсе, ошол көрүнүп калбасын деп ушундай эреже киргизилген экен. Эми аны биз киргизген эмеспиз. Аны намаз нээси киргизген. Азырынча 2-0. Айпер Жаныбекова. Айпер Жаныбекова 2-0 телекөрүүчү тарапка дагы бир упай алып берди. 3-чү раунд. Азизбек Рахмедин уулу Кадамжай районунан силерге каршы суроо берет. Ким бала кезде мындай өспүрүм кезде дейбизби? Тайыр, Калыбек, Садык. Булар жашап жүргөнүнө сүйүнүп атам мен азыр. Мергенчи болгусу келгендер барбы? Снайпер болгусу келгендер барбы? Бала кезинде Мен болгум келген. Бирөө жарым болуп койсун экен. Караң, суроо. Снайперлер кыш мезгилинде суукта бир нече саат бою бирөөнү же болбосо мээлеген айтор адамын күзөтүп калышы мүмкүн. Снайпердин иши ошол. Жатыш керек. Ошол убакта снайперлер үшүгөндөнбү же башка бир себептенби бат-баттан эле оозуна кар салып турушат. Кадимки карды салып турушат. Эмне үчүн алар мындай кылышат? Кетти минута. Кардыбы? Карды салып турат. Оозуна салып турат. Уйкусу келип калбаш үчүн го дейм менин оюмча. Кышында деп жата берсең деле бар уйкун келет го. Мен мисалы машинада рөлдө кетип атканда уйкум келип түшө салып бетиң кар менен жууп кайра айдайсың го. Бул оозуна салат да? Оозуна салат, балким бетин жууаттыр. Балким неме өлүп калбаш үчүндүр. Баягы суукта тоңуп өлүп калбаш үчүн ошону салып ийишет. Жок. Сырттагы температура менен ичинин температурасы бирдей болуп калат дейсиңби? Жок, өзүн көндүрүп алгандыр да ошол суукка. Наркоман болгон дейсиңби? Немеди? Адам үшүгөндө кан коюлат го. Ошо кан коюлуп ички органдардагы уже полный органдар секин иштеп калганды кичине тездеткен сыяктуу дейм да, ооздон баштап карды эритип анан жутуп анан сууну ашказан резко үшүп салсаңыз бул жериңиз ысып кетет го. Может ошого багында болоттур. Анда өзүн Бизде наоборот, ол баягы жакшылыктын атам деп атканда ичи кызбай болгон. жакшылыктын варианты туура болчудай болуп атат да. Муздак киргенде организм мындай титиреген сыяктуучу. Салат жок го. Эми башка эмне сумканы ача албай ордуңан кыймылдабашың керек. Турган жерден эле алып секин. Балким мындай жата бергендечи адам титиреп калышы мүмкүн. Мейли келбей калышы мүмкүн, же зрениясы кетип калышы. Может сусагандыр дейм. Калыбек мырза, Ордодан бир жардам сурайлычы. урматтуу ордо, жакыныраак келиңиздер, жардам бериңиздер команда. 20 секундда кетти.
Болду. Буна, бу чыксан аркы көрүп калат. Болду. Алдык. Рингтен сактап коербыз. Калыбек мырза, Ордонун жообу турадай болду. ортодон жардам алдыңыздар, Ким жооп берет? Амантур жооп берет. Амантур. Снайпер мелдеп жатканда озунан буу чыгып турат да, буу чыгып турганда ошо карды алып бууну жок кылыш үчүн. Себеби аны дагы бир снайпер күзөтүп турган болот, туурабы? Ушул вариант эмнеге келбеди сиздерге? Биз мындай ойламайбыз. Аматурга келди дейм. 2-1 жооп тура. 2-1. Команда ордон жардам менен бир упай алды. 4-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Универсал командасын Билерман Ордого чакырганбыз жана атайын чыгарылыш катары бул оюн эфирге берилип жатат. Биздин студиябызда жаңы команданын курамы дагы келген. Бул команда Кудай мырза жакынкы күндөрү Премьер Лига үчүн атсалышат. Сыймык Абалбаев Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, күндөрдүн биринде Мексикадан Американы көздөй жолго чыккан бир жигит велосипедине бир кап таш аралашкан кумду артып Американын Мексика чек арасына келет. Полиция токтотуп, анын документин текшерсең, капта эмне бар экенин сурайт, кадимки кум деп жооп берет. Ушул көрүнүш бир топ убакытка чейин созулат. Ортодон дагы бир убакыт өтүп, полициячынын бири ошол баланы көрүп калып сурайт да, эмне үчүн сиз ар дайым кум ташыгансыз деп. Баланын жообу эмне болгон? Түт, жерден мин табып калсак болобу, бизде жооп бар экен. Ким жооп берет? Жооп бар, жакшылык. Жакшылык Аматов. Биздин жообубуз ал велосипед ташыган. Велосипед ташыган. Велосипед уурдаган. Велосипед уурдаган да. Чек арадан. Велосипед уурдаган. Ооба. Негизи ал велосипед уурдаган. 2-2. Команда телекөрүүчүлөр менен теңдешти. Жана 1 минутта команданын үнөмүндө бар. Муну каалаган учурда пайдаланса болот. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Биздин 1 минутабыз бар запаста. 2 минут бар. Ошондордун абет берип коюңуз. Нурбек Станбеков Ала Бука районунан силерге каршы суроо берет. Суроону окуйм. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл бурабыз. Сиздерге суроо. Япониядагы окумуштуулар бул сүрөттө адам менен кандайдыр бир жаныбарлардын же жаныбардын дейлик, жаныбар түркүмүнө кирген жаныбар деп айтылат, жалпысынан негизи адам менен кайсы бир жаныбардын кандайдыр бир нерсесин көрсөтүүгө аракет кылган. Бул жерде Япон окумуштуулары эмнени айткысы келген бул сүрөт менен? Кетти минута. Адам менен жаныбар окшош болот деп атабы ушунда? Паулин. Жок, журавль. Журавльдин окшоштугун айткан дейби? Журавльдин баягысы бар го аркасындагы. Жайылганыбы? Жайылган. Паулин. Жайылган канаты менен Япониядагы баягы аялдардын Мындай Вейп биле, вейп неле? Вейр. бейир. мындай кылгычпы? Ооба, ошол уялып турган жери эмне ошондой болуп атат да. Мен вообще түшүнбөдүм. Мен суроо түшүнбөй калдым да. Неме адам менен Бир жаныбар. жаныбардын окшош жериби? Окшош жери. Же адамдын буюму болушу мүмкүн. Түшүнбөй калдым да. Буюму же өзүндө барбы? No. Бирок Японияда ону дагы чачтары деле ушундай аялдар. Боюнча мынаны жасап япондор. Ошо бир жаныбардын эмесин көргөзүшкө аракет кылган деген дейт. Мынау журавль, а мына адам кайсы жери ошону таппай атабыз. Суроону бир кайталабайбы? Ошода мен Бирин таап. ойго эч нерсе келбей калды го. Суроону кайталайчы. Калыбек мырза, Урматтуу албарчы, биз суроого дагы жакшы түшүнбөй атабыз да. кайталайм суроону. Бир кайталап коеюн.
Япониялык окумуштуулар сиздер көрүп турган картинага мындай мүнөздөмө берген. Бул сүрөттө адам менен кандайдыр бир жаныбар түркүмүнө кирген бир жаныбардын эмненидир мындай бир көрсөткүсү келген. Эмненидир булар мен нар жагын айта албайм, анткени нар жагы жок. Карай турган болсок, сүрөттүн сол жагында кызыл эмнегедир чоңураак, оң жагындагы кызыл эмнегедир кичинерээк. Бул жерде адам менен жаныбардын эмнесин айткысы келип жатат. Эмне бул? Кызыл бирөөсү чоң, бирөөсү кичинекей. Мээсин окуйт. Камболот Маматов. Камболот. Адам менен бир жаныбардын эмненидир нар жагын мен айта албайм. Бул картинадан биз эмнени түшүнөбүз? Биз жаныбар дегениңизге баягы Паулинди элестеттик, мындай куйругу жайылып, баягы адам сразу эле жайганда көңүл бурат го. Сразу көз түшөт. Анан Кайсы бири адам, кайсы бири Паулин сүрөттүн? кызылы чоңурагы Паулин. Жооп кабыл алынат. Азыр сүрөт алыстаганда сразу билет болуш керек, э? Азыр туура жоопту сиздерге айтам. Сол жактагы бул адамдын кароо кеңдиги. Урматтуу билерман, бул жерде адам менен бүркүттүн бир учурда канча градус кеңдикке маани берип карай алуусу чагылдырылган. Адам 120 градус кеңдикти назар сала алат, сол жактагы адам. Оң жактагы бүркүт өз максатына жетүү үчүн 30% гана кеңдик жетиштүү болот экен. Демек бүркүттүн тумшугу сол жактагы адамдын мурду көрүнүп турат. Мына үстүдөн караганда бул жердечи силерге ошо диаметр градус көрүнүп турат. Канча жакты адам көрө алат бир караганда. Телекөрчү дагы бир упай алдыга өтүп кетти. Чамдаңыздар, оюн улантылат. 6-чы раунд. Студиябызда жаңы команда өкүлдөр турат. Тарых изилдөөчү биздин мейман турат Жолдошбек Бөтөнөев. Жолдошбек мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Сизге кандай таасир калтырып атат? Ушул тууралуу ой бөлүшсөңүз. Абдан жакшы. Мен бул универсал командасынын КВНин көргөндөй отурам. Баягы Отурам же турам? Турам дегендечи, юмор менен сонун өтүп атат. Мага жагып атат. Жогоруда берилген 5 суроонун кайсы бирин сиз таба алдыңызбы мындай ички туюмуңузда? Туура болуп чыктыбы? Точно деп айта албайм, бирок кичине жакындашкан учурлар болду. Жакындашкан варианттар болду, ооба. Сиздер да ойной турган болсоңуздар, ушул сыяктуу суроолор келет, балким. Ошон үчүн жана кайсы учурду кандай алып кармаш керек? Ушул жагдайларга көбүрөөк маани беришиңиздерди суранар элем. Мен ушул команда, жаңы командаларга Ош мамлекеттик университетинин чыгыштануу институтунан келип атабыз. Кудай буйрса кийин биз да кызыктуу оюн көрсөтөбүз деген үмүттөрүбүз чоң. Чоң рахмат. Жолдошбек мырза, ошол Ош мунун чыгыштануу институтунун директору. Ушул команда менен келип өзүбүздү дагы бир мындай бир балким билбеген нерселер бардыр, ошону билели, изденели, өсөлү дегени бул калган студенттерге, жаштарга үлгү болот деген ойдобуз. Блиц раунд. Команда, блиц раунд ойнойбуз анда. Жакшылык манай жакшыбы? ооба. Мен манай жок айтып коем. ооба. Анда эмесе блицке өтөбүз. 3 суроого туура жооп бергенде гана команда жеңүүчү деп эсептелет ушул раундда. Бекруз Бирдалов Өзбекстандан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, экранга көрүп турабыз. Сиздер кадимкидей эле ноутбуктарды купаттоо үчүн иштете турган кабелди көрүп турасыздар. Кайсы бир интернет дүкөнүндөгү рекламада 1928 жылдан бери белгилүү болуп келе жаткан бир америкалыкты көрсөңүз болот деп жазылган экен. Ушул кабелди көрсөтүп. Сиздерге суроо. 1928 жылдан бери белгилүү болуп келе жаткан, баарыбыз билген америкалыкты атаңыз. 20 секунда кетти. Кабелди көрүп туруппу? Кимдер булар? Кабелди көрүп турсуңар, ошол америкалык 1928 жылдан бери
хит болуп келаткан бир америкалыкты көрсөң болот экен, значит. Бул карап алгандан соң кара түстүү адам окшойт жанаса. Кабелди көрүп туруп ошону айтып коет эмиш ошондо. Же Теслабы? Билл Гейтс бе, Никола Тесла. 1928-жылдан бери Америкада ким аталып кетет? Топ менен жүрчү бир нерсе экен да. Эме бар. Калыбек мырза, бул белгилүү персонаждар, негизи персонаж катары билебиз. Кимдер? Персонаж? Калыбек. Спанч Боб. Калыбек. Ким жооп берет? Тайыр жооп берет. Тайыр. Урматтуу алып барышып, персонаж дегениңизге караганда ошо мультфильмдеги каармандар сыяктуу эле көрүнөт окшойт. Атын атаңыз. Так. Америкалык болгондо. Таптыңбы? Эң белгилүү персонаж. Таптыңбы? Тайыр мырза, сиз жооп берүүчүсүз. Спанч Боб. Мындай көзү бакырайган төрпүчтүк. Самын беле ушундай бир нерсе сыяктуу. Губка Боб ушундай. Туура жооп. Бул белгилүү америкалык мультфильмдеги персонаж Микки Маус. Микки Маус деп ушул айтышат, ушул кабель. Кадимки ноутбуктун кубаттоочу кабелдери. Билис раунд тилекке каршы токтоп калды. Биринчи суроодо Универсал командасы. 7-чи раунд. Америкалык мультфильмдердин белгилүү кайсы персонаждарды дагы билесиз, Тайыр мырза? Не дейсиз? Кайсы дагы персонаждарды билесиз Америкада? Микки Маустан сырткары. Спанч Боб дейсиз. Кайсы? Америкалык дейсиз. Полный америкалыктар канча миллион киши болсо ошонун баарын тыргызышкан деп чыктыңбы? Жахангир Кайнаров, Өзбекстан. Джексондерди, а? Сырдария облусунан силерге каршы суроо берет. Экранга көңүл бурабыз. Белгилүү Голливуд актёру Роберт Паттинсон. Сумерки кинофильмдеги башкы ролду аткарган актер. Эдвард деп билебиз да, бул Эдвард деп бар. Суроого өтөбүз. Интернет сайттарынын биринде сиздер көрүп турган Роберт Паттинсондун өзүнүн күйөрман кыздары менен чогуу түшкөн сүрөтү чыккан. Мына сиздер көрүп турган ушул сүрөт. Бул сүрөттө Паттинсондун күйөрмандарынан тышкары дагы бир аялдын ысым аталып кетет. Ушул сүрөттү көргөндө жакшылап карап көрсөңүздөр, бул жерде кандай көрүнүш болуп жаткандыгы, бул сүрөттө эмнени сиздер көрүп жатасыздар, жакшылап карашыңыздар керек. Эми сиздерге суроо. Бул Паттинсондон сырткары бир аялдын дагы аты аталып кетет дейт. Эгер ушул сүрөт интернетке чыкканда дүйнөлүк кино коомчулугу бул Паттинсондун жакшылап караңыздар, бул сүрөттөн сиздер эмнени көрүп турасыздар? Ал кайсы аял болушу мүмкүн? Кетти минута. Формасы жасаган неме модель Саделдин аты же аны бир журналист жүрөгү арасында. Аялынын атыдыр, может, ушу аял. Элде бир известный эле актриса, может, ошого неме болуп атат, ашык болуп атат деген. Ашык болуп жашатканбы? Деген нерсе болушу мүмкүн да. Балким белки шерик барлыгы Белла аткарган ким эле бул ошонун ошол аркада турганда ошол окшошуп кетпейт абы? Жок, бул жерде ол бирок жок, алчы. Ал кыз жок. Бирок Ошондо аты сөзсүз аталат дейт да. Сүрөттү көргөндө ошонун атын кошо айтат экен да. Ошол дагы Белла деп айтылат. Сумерки ушунчалык хит болгон үчүн бул кайра жүрсө ошол аялдын дагы аты аталып кете берген. Бул биринчи вариант болушу мүмкүн, экинчи вариант. Же болбосо мына кыздардын көпчүлүгү ошол бир хит мода болгон бир нерсени кармап атабыз. Балким могу нарасында бир чоң эле кармап жүрөт. Же болбосо Эдвардтын апасыдыр ошол. О талашып аткан пиджактын изи бул кеткенде, короче, бул сүрөткө түшүп кеткенде ошол аял кишинин аты аталып кетти да. Көргөндө эле Ол аял киши же ошондой апасы пизайнер бир нерсе болушу мүмкүн. Мен ошентип ойлоп атам да. Эдвардтын апасы оң артында турган болду балам. Сенин оюңар баламан качкыла деппи? Болду кетейли. Бул жерден чыккан болсо. Чындап нар жакта бир чоң эле эже турабы? Калыбек мырза, Чөтө эле чоң эже жок да. үнөмдө минуттан аласыздарбы же жооп бересиздерби? Ортодон жардам сурасак болобу? Ортодон жардам алдыңыздар. Кайра. Бир эле жолу алынат. Не кылалы? Минуттан алып обсуждение кылалы. Үнөмдөгү минуттан алсаңыздар болот.
Дагы башка эмне жардамыңыз барбы? Дагы менден бонусум бар. Ошо 2 гана жардам бар. Не кандай? Бонус 1 минут бонус var daha. 1 минут бонус болду, ошодон башка эчтеке жокпу? Жок, эчтеке жок. Мен кишини сүйлөштүрөсүздөр, сүйлөшкүлө. Аластыр айтылат экен. Берейинби? Бериңиз. Топаш бир нерсе тактап алайынчы. Ошол аял кишинин аты ушул сүрөткө байланыштуу болуп чыгып атабы ошондо? Сумеркиде Актриса эмес. Белла экен. Актриса эмес ал. Актриса эмес. Значит, мода. Ошо прическа салон болушу мүмкүн. Актриса. Кетти кошумча минута. Кошумча минута кетип калды. Значит, актриса эмес да? Актриса эмес болсо, ошо айттым го. Же ошол бай кийим-сийимди караган ошол аял киши болот, же болбосо ошо прическасын караган аял киши. Же апасы дей берейинчи, апасы. Апасы актриса эмес, хит эмес, таанымал болуп атпайбы? Ал белгилүү адам, а? Moda boyunca. Актриса. Не? Christian Dior moda deyim. Жо мисалы үчүн Dior деген, Gucci дегендер тааныйсыңдар көрсөң, ошо фирманы көрсөң, чынбы? Yok şimdi aytılay. Ырчы да. Ona nemenin. Мунаны көргөндө эле мунанын клибиндеги деп ошо кыз бир ошо ырчы кыздын клибине түшсө керек да. Neme de известный бренд немесин чыгарган. Форма. Ayal da. Жок, ал аял киши бере жок деп атат да. Значит, ошо аял кишинин бир нерсеси бар. Мен вариант ошолундай келди да. Бир Балким ана кыздын колундагы саат бир ырчы клибине түшкөн. Ал буна ошонун клибинде деп наркын атым ошо. Mına ayal var. O mına ayal. Mına aldın turgan. Oşol da. бул аял киши. Калыбек мырза. Ошону айтты азыр. Ошо ким? Калыбек мырза. Калыбек мырза. Мен ошо Садыктын жообун алып туруп мен өзүм жооп берейинчи. Жооп бериңиз. Жооп бериңиз. Ошол мунун атыры окшойт да. Севинип алган жыты. Демек, Роберт Паттинсон ошол бренд атырды севинип алган. Ал бренд ошо аял кишинин аты менен аталат демекчисиз. Ооба. Ошондо ким? Билбейбиз да. Шанел болушу мүмкүн. Шанель. Коко Шанель. Коко Шанель. Демек, Коко Шанельдин аты менен байланыштуу эсептелет. Анткени ал ошонун атырын пайдаланган деп эсептейсиздер. Жоопко алынат. Эми туура жооп. Сиздер, урматтуу билермандар, бул турган Роберт Паттинсон бул өзү деп ойлодуңуздар да, туурабы? Тирүү турган актер деп атасыздарбы? Кечирип гана коесуздар. Бул анын келбети айкели бул, урматтуу билермандар. Бул тирүү эмес. Музей восковых фигур деген дүйнөдө музей бар. Урматтуу билермандар, бардык президенттердин, белгилүү ырчылардын, актерлордун айкели атайын. Бул интернетке чыккандан кийин дүйнөдөгү медиа коомчулук, маданий коомчулук да карашты дагы алгач сиздердей мындай бир ой келди. Бирок кээ бирлер айтты, жок, бул Роберт Паттинсондун айкели бул деди. Демек, дүйнөдөгү белгилүү инсандар турган музейдин негиздөөчүсү бул мадам Тюссо, урматтуу билермандар. Мадам Тюссо менен Роберт Паттинсон экөө ушул сүрөттө чогуу айтылат. Анткени музейдин негиздөөчүсү мадам Тюссо. 5-2 болуп калды, урматтуу билермандар. 5-2. Кечке чейин таап албайт элек. 5-2. Маегенде айтып койгон экен топой. Дүйнөлүк деңгээлдеги шедеврлерден дагы көбүрөөк окуп туралы деген бир сигнал болчу. Oyun улантылат. 8-ci раунд. Раунд чамдаңыздар. Команданын азыр мүмкүнчүлүгү бир гана эгерде мына 5 бул өтө кооптуу көрүнүш. Анткени 6 болсо оюн жыйынтыкталып калат. Ошон үчүн команда ушул абалда сактап калыш керек. Упайды. Актив дизайндын суроосу экен. Демек биздин өнөктөшүбүз актив дизайн силерге каршы суроо берет. Эгерде ушул суроону команда туура таба турган болсо, актив дизайн акчалай сыйлыгын алып кетет. Дайым келгенде акчасына келгенде таба ала берет эле балдар. Ырмышып жүрүп. Караңыздар. Урматтуу билермандар, команда сиздер көрүп турган бул рекламалык. Сиздер эми рекламалык компанияда иштешип, менимче бул жакшы билесиздер деген ойдобуз. Ушул рекламалык шитте бир сөз жазылып турат, анын мен котормосун сиздерге окуп берейин. Карагыла. Мен керек болсо асманды дагы тарта аламын деген жазуу турат шитте. Эми сиздерге суроо. Бул компания
кандай продукция чыгарат? Кетти минута. Керек болса асманды дагы тарта алам деген реклама экен, а? Керек болса асманда. Бул значит Не чыгарат? Осмонда тарталам. боектордун рекламасы бу. Осмонда тартыла турган. Фотоаппаратты. Жок, фотоаппарат эмес булчу. Камера, фотоаппарат. Негатив. Жок, краска болушу мүмкүн. Обой бу. Краска. Обой? Үйдүн обойу? Болушу мүмкүн. Потолок, натуральный потолок ойлойт. Асманды дагы эмнелер тартышы мүмкүн? Асманда тарта аламын. Мындай сүрөттөр жөн эле тартат, асманда тарта аламын. Керек болса осмонда тартылам. А, бул садиктин рекламасы эмес бу? Жаш балдарга? Ким билет балким. Краска дагы. Мен суроо бердим, мен кеттим. Мен керек болса осмонда тарталам. Не? Не болчу? Бул жерде кичинекей жаш кыз турат да. Краса фотоаппарат ойнайт. По-моему, кызга тиешеси жок. Анда Үйлөгө тиешелүү. Немен эмес, киспистин рекламасы экен, а, жа. Ошондой болуш керек. Жаш балдар ойнай ала турган. Жаш балдарга тиешелүү дейсиң ба? Жабанда боек краска мозаика саса экен, не деп коет? Фотоаппараттын объективи эмес, асманды да тарта аламын дегенде жакындатып. Короче, Анда эмнеге кичинекей кызды коюп коет? Ошода? Мына кызыл төрпүштү коюп сен ким көрө ал да. О, краска да ошо. Ошо бирдеке сүрөттөн Башка ойда ала, ошо башка кызыл ойда. төрпүштү кичинекейде. О, үстүндө Ол томат эмес мына, э? үстүндө кыздын сол жагында жазуу турат го. Ошол жерде камера деп турган жокпу? Жок, ол жерде фаер. Калыбек мырза, О, убакыт аякталды. Жооп бересиздерби же мендей бонус аласыздарбы? сизден болуш ала окшойбуз. Ишенимдүү жооп жокпу? Да. Калыбек мырза, О, сиздер жооп бересиздерби же минута берейинби? сен сүйлөшүп турайлычы. Азыр биз минута эмес, Сиз бизге сүйлөшүп турганча булар эми баарыбыздын оюбуз бирден эле чыгып атат. Демек команданын атынан сиз өзүңүз жооп бересиз. Караңыз, эмне үчүн жаш бала? Эмне үчүн чоң киши эмес? Эмне үчүн кичинекей кыз? Ушу кичинекей кыздарга керектүү кыздар эмес, эми жаш балдарга. Демек ошо ушуларга керектүү бир продукцияны чыгарган компания. Эмне чыгарат? Жооп. Краска. Ушулар ойной турганчы баягы садиктерде сүрөт тарта турган. Сүрөт тарта турган эмне? Бардык нерсеси бар да, ошолчу. Ичинде краскасы бар, фломастер, карандаш, плакат. Ошондой продукция чыгара турган компания. Жооп кабыл алынат. Канцелярский дейби? Калыбектин жообу туура болсо оюн улантылат, туура эмес болсо ассалам алейкум болот, оюн бүтөт. Туура жооп. Бул компания, германиялык компания, актив дизайн өзү полиграфия менен дагы алектенгендиги үчүн ушу өзүнүн ишмердүүлүгүнө байланыштуу суроону бериптир. Бул жакшы. Бул компания негизинен карандаш жана боёочу ушундай түстүү карандаштар чыгаруучу компания. Жооп негизинен туура. Оюн улантыла турган болду. Оюн улантат 5-3, бирок дагы деле абал кооптуу. 9-раунд. 9-раунд. Сагын мырза, командага кандай кеңеш берер элеңиз? Чечүүчү бир раундтарда турабыз да. Чын дилден командалык аура болуп, бири-бирин колдоп, акыркы варианттарды таба алды акыркы раундда. Ушундай оюн көрсөтсө жакшы болот эле. Команда ийгилик каалайбыз. Буюрса биз ойлойбуз, утат деген ишеничтебиз. 6-3-тө, 6-4-тө да жеңген командалар болгон. Ийгилик. Ойду бир жерге чогултуп алсыңар, а? Демек, ойду бир жерге топтойбуз, урматтуу команда. Суроого гана ойду бурабыз. Кимдин суроосу келди? Тынчтык Кубатбеков, мына сага Кытай Чжанчжоу. Мен назарга тутуп жаткан инсан баарыбызга белгилүү инсан. 1969-жылы жарык дүйнөгө келген. Аны биз кыска аты менен романтик катарда тааныйбыз. Кыска аты менен да тааныйбыз. Жакшылык. Эмне катары? Романтик. Кыска аты менен да тааныйбыз. Ал эми чынык атын анын атасы бир белгилүү футболчунун атынан койгон экен. Анын чынык аты футболчунун аты менен аталат.
Урматтуу билермандар, сиздер бул белгилүү инсанды таба аласыздарбы? Биз кыска аты менен атайт экенбиз. Кетти. Бекболби Берадор. Сиз эмне мөөнөтүнөн мурда жооп берип атасызбы? Ооба. Ким дедиңиз? Бекболби биздин азыркы эме чыгармачылыгынын атасы деп айтат баягы кишилердин. Берадор. Берадор. Шашылып койгон жоксуз, э? Өзү айтып берген интервьюсунда. Бекболби өзү айткан. Болду, жооп тура. Бул Бекболбиев. Бекболбиев жооп тура. Берадор деп ошо футболчунун атынан койгон экен. Жана биз аны эми Бек деп калдык. Чыныгы аты ошо Берадор экен. 4-5 оюн улантылат. Команда бир аз кайра тириле баштады десек болот. 10-чу раунд. 10-чу раунд. Аруна Тазабекова Бишкектен сизге каршы суроо берет. Аруна Тазабекова. Кыргыз тоо кыркаларынын борбордук бөлүгүндө салык деп аталган мөңгүсүнүн аймагында жайгашкан Кыргызстандагы Альфа деп коюптур. Кыргызстандагы Альфа. Анын бийиктиги 4600 метр бийиктикте. Ушул Альфага 2000-жылы белгилүү бир ысым берилген, бир ат берилген Калыбек мырза 2000-жылы. Ошол убакка чейин анын аты жок болчу. Андан кийин аны ушул ысым менен атап калышты. Белгилүү Кыргызстандын тоо кыркаларынын борбордук бөлүгү. Урматтуу билермандар, кайсы чокуу жөнүндө сөз кетип жатат? Кетти минута. Жеңиш чокусу. Жеңиш чокусу ерлеген чокусу 7439. Путин чокусу. Ленин чокусу бар. Чокусу коюлган. 2000-жылы жаңы ат коюлуптур ушунда. Ооба, ооба. Кыргызча ат. 2000-жылы койгон болсо Курманбек деген чоку коюп койбойт. Манас чокусу эмеспи? Кыргызында акыркы Жеңиш анан Ленин да, Жеңиш анан Ленин. Ошолордун ортосунда кайсы? Дагы 1 минут алсак болобу же болбойбу? Бар азыр. Үнөм бар. Берейинби? Ооба, 1 минут бериңиз. Кетти. Жакшы ойлоңуз, жакшы ойлоңуз. 2000-жылы. Акаевдин мезгилинде, 2000 жыл. Эч канча убакыт өтпөгөн. 4600. 2000-жылга койгон болсоңуз жаңы эле аттардан да, чынбы? Жок, негизи Жеңиш деген мурда болгон. Мурда болгон, а? Ленин деген болгон. Ал да мурда койгон. Демек, азыр белгилүү ат болуп аткан болсо, же ошо Манас деген чокуну койгон, же азыркы учурдагы биздин өзүнө чыгандардан койгон дейм да. Жок, Манас коюп десе, 2000-жылы Манастын тою болду белем, эмне болду эле, бир нерсеси болуп Манастын 3000-жылдыгы бар. 2000-жылы койгон эмес, 90-жылы. 95 болуп тур, адашып кеттим. Жок, баары бир да, Манас болгон болушу мүмкүн дейм да. Кайда болуш мүмкүн ошондо? Таластагы өтмөк перевалдын үстүндөгү чокулардын бирөө эмне? Анан сага не 30 адырдын дөңүнө коюп коет. Манас деп коербиз. Манас деп коербиз. Башка вариант жага Семетей деген жоктур, а Манас деген чокусу буга чейин жок болгон болсо, ошондо коюлган болсо. Чокусу белек мен. Ол балким болушу мүмкүн. Жакшы. Кандай? Атам чокусу. Бул значит. Таң чокусу деп. Ошо башка вариант жок белем мен. Мен оюм нуккан ушул эле болду. Альфа дегенине караганда Альфа дегенине караганда Эдвард деген аттар коюлуп калган дейсиңби? Эдвард чокусу. Айтып берейли анда. айта бер. Башка айла жок. Же тең болдук, же жеңилдик да. Же кеттик. Калыбек мырза. Чокуларды атап кетсек, Манас деген чокулар болушу мүмкүн болуп атат да. Манас деген чокуу болушу мүмкүн. Белгилүү ысым деп атпайсызбы, ошо белгилүү киши болгон дегенге караганда. Жөнөкөй кишини атып койсо. Жооп кабыл алынат. Демек бул Манас чокусу деп аталышы мүмкүн. Туура жоопту айтайын. Бул белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов чокусу, урматтуу билермандар. 2000-жылы Чыңгыз Айтматов деген аталышты ошол чокуга берген.
4650 метр бийиктикте жайгашкан. Орто, андай өтө бийик деле эмес, бирок ушул чокуга Чыңгыз Айтматовдун ысымын беришкен. Оу. Тирүү болсо деле берип кое берет экен да. Ооба, тирүү боюнча берет. Путин деле чок сор го бизде. Оюн 6-4 эсебинде. 4-6 жеңип койдук. 6-4 эсебинде бүгүнкү оюн ушундай жыйынтыкталды. Кол чабуулар болсун. Команданы биз кандай дейбиз? Жаман ойногон жок. Аракет кылды, колунан келишинче. Урматтуу алып баруучу, команда мындай юмор тартуулады. Бирок, ооба, юмор жакшы тартуулуу болду. Ойногон аракет кылды. Бирок мурунку оюн аябай сонун болуп, жеңиш менен коштолгон болчу. Бирок ага карабастан аракети жакшы болгону бүгүн эмнегедир кээ бир оюнчулар тереңирээк кире алган жок. Бирок сонун оюн көрсөткөн аракет кылды. Мисалы үчүн жеке менин тургандардан ушул сөздү колдосо керек. Албетте бүгүн Калыбек мырзага оң баа берсек болот. Кээ бир суроолорду командада 4 жооп болсо, ошонун арасынан 1-2 жоопту берди. Кийинки оюнда мыкты оюн көрсөтөт деген ишеничтебиз. Албетте мындай чыгармачыл адамдар, шоу дүйнөдө жүргөн адамдар келгени жакшы. Үйрөнүп бул жерде көп нерселерди билип, командалык оюн көрсөткөнү аракет кылды. Кийинки оюндарда ийгилик каалайбыз. Калыбек мырза, оюн тууралуу сиздин пикириңиз жана кайсы суроо сизге өзгөчө жакты командага? Бүгүнкү берилген 10 суроо. Тапкандардын айтайын, таппагандардын. Боло берет, айырмасы жок. Жакканы, ушул мыкты суроо экен деп. Бизге велосипед жакты. Велосипед уурдаган бала жөнүндөбү? Амантып билет экен да ошону. Снайпер деген дагы жакшы экен. Снайпер тууралуу берди. Снайпер тууралуу. Снайпер баягы кар жеп демди буну чыгарбаш керек. Анткени аны да аңдып турган снайпер. Бирок бир ой дагы пайда болду, ушу снайпер ооз менен дем албай, мурун менен дем ала бербейби дегенчи. Мурундан да чыгат да. Жерге карап чыгат да. Мурундан да чыгат. Снайперлер өтө жакын каралып да карайт да. Баягы бинокль мененчи. Рахмидин уулу Азизбек, Кадамжан район тургуну. Калыбек мырза, оюн тууралуу сиздин пикириңиз? Мурдагыдай активдүүлүк жок командада деген пикирлер айтылып атат да. Туура эле. Себеби биздин балдар өзү үйрөнүп калды да, жеңиле берипчи. Уялбай калды. Мурда уялып кичине жеңилип калсак уят болот деп, уже жеңилеп, баягы бет калын болуп калды да. Баары эле келаткан эле баары жеңилип калсак керек а деп күлөт. Ниет тоңдош керек. Бирок кызыгат балдар, чындыгында. Мисалы Тайырбек ушуга барайлычы, мен барбагам деп биринчи жолу келчү. Тайырбек мырза сөз беренчи. Оюн сизге жактуу, чындыгында биринчи жолу келип атасыз. Мен кубанычтамын сизди көргөнгө. Оюн сизге жактуу, кандай ой пикирлер калды? YouTube'дан, ЛТР'ден көрүп сон болсо керек оюн кандай бир акыбалда калат экенсиң, суроо келгенде мени кантип иштетсе болот экен деп ойлончу элем. Анан бүгүн келип мен тоң ойлоп отуруп бердим окшойт. Анан колдон келишинче ой пикир таштап аттык. Бирок оюн жакшы экен, чакырсаңыз сөзсүз дагы келебиз иншалла дейбиз. Чакырабыз, Кудайым буйрса. Сиздер үчүн эшик ачык. Рахмат. Барболдун чириктерин кабыл алып коюңуздар. Барбол адат таттуу дайыма жаңы гана. Жана сиздерге Таев Косюмстун сертификаты берилет. Куттуктайбыз, Таев Косюмска да чоң рахмат. Аны эмес оюн жыйынтыкталды. Урматтуу билермандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин кышкы сериялар улана бермекчи. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө, ассалому алейкум. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө.